Мынакей очередь. Мынакей очередь. Очередь. Аябай көп очередь. Кезек күтмей көп. Кыргызстан, Тажикстан, Армения, Өзбекстан баары бир. Мынакей. Мынакей. Акырын жыл баратабыз, бирок кезек күтмей аябай көп. Мынакей ызы ичип атат, мынакей. Мынакей очередти көрдүңөрбү, туугандар? Мынакей очередь көрдүм, медицинага турган очередь. Это очередь на медицину. Мына урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, урматтуу өкмөт башчылары карап койгула кыргыздарга, ээликке мүчө болгон өлкөлөргө. Мынакей, кааласаң тур деди, кааласаң кете бер деди. Сахара деп аталган жерге медосмотрдан өтүш үчүн жана бармак издерин тапшырганы келгенбиз. Таңкы саат 6:30 келип кезек алып турганбыз. 8-де ачылды. Бирок кезек күткөн киши аябай эле көп, мигранттар. Анан жанагы айтып кете турган нерсе, биздин жогорку кеңештин депутаттары келип маселени чечип берип кетти дейт. Эч кандай маселе чечилген жок. Анткени сыртта кезекке турган адамдардын саны мына Армения, Кыргызстан башка бөлөк, сырттан күтүп тургандар анан Өзбекстан, Тажикстан башка мамлекеттердин мигранттары башка сырттан гана өзүнчө кирбесе, ичине киргенден кийин баары боткого айланат. Эшектин тузагында чечкен жок, биздин жогорку кеңештин эл өкүлдөрү келип, мынакей маселени чечтик деп жатат. Азыр Facebook'та дагы посольствонун кызматкерлери кыргыздар үчүн атайын 2А деген ушундай коридор ачылды, бирок эч кандай бул чындыкка туура келбейт. Ичине кирсеңер азыр. Мен бул жөнүндө дагы видео дагы коем, сөзсүз түрдө Facebook'ка жана башка YouTube каналдарга. Көрсөңүздөр болот, Сахарова келгенде. Мындайча айтканда биздин чиновниктер эч кандай маселени чечкен жок. Атайын кыргыздар үчүн деп атайын коридор эч кандай бөлүнгөн эмес. Сыртта гана кезек күтүп тургандар бөлөк болбосо, ичине киргенден кийин бүтүп баары боткого айланат. Чындыгында ушундай каша болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Мынакей эртең менен киргенбиз, 4:30 жон тери менен сезип көрүп чыктым журналист катарында да. Мынакей достор, бул Сахарова медосмотр деген жер, мына ушул жер бармак издери. Мигранттардын бүт баары келип ушул жерде мынакей кайра үйлөрүнө кетип жатат. Азыр кайра үйүнө жетиш үчүн дагы 2 саат 3 саат убакыт кетет. Мынакей. Бул чыккандардын ичине дагы толгон токой адамдар кезек күтүп турушат.